Бохо деген кафенин ичинде Бишкектин Кыргызстан Борбор калаанын ушул площадьтин жанындагы эле кафеде. Эми акыбалын карап коңуздар эми. Кальян чеккенге болбойт да мындай ачык жерде. Тигил жакта кальян чекип отуруп. Эмне дейт кухняда? Я Байко. Кухняңыз эмне дейт? Сиздер жолу тигил жакта эле туруп турбайсыздарбы? Администратор чакырып болот дейсизби? Администратор келет. Эмнеге суроо жок табасыңар? Или просроченный эле келген? Такыр элечи. Жакшылап тартып коюп, тротуарга чейин кирип, ушинтип токтоп алган да. Площадьтен. Ондай да, эшиктеги силер көчөдө эле жасап берип атасыңар. Бул жерде. Эмнеси? Бак кандай эле сарай эле болуп турбайбы бул? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Урматтуу достор, биз азыр көлдө эмеспиз, бир жакта эмеспиз, эс алуу борборунда эмеспиз. Биз азыр площадьтабыз. Биздин борбор калабыздын так ортосундабыз площадьта. Анан Фрунзе Тыныстановада жайгашкан үйлөрдөн бизге жалоп түштү. Ушул именно бул жакты көрсөткөнсүң, бул желекти көрсөтсөң. Тигинекей, азыр желектин жанында турам. Ушул жерде бул жакта түнкү клуб бар экен, туугандар. Анан музыкасы ушинтип даңкылдап чыгат экен. Ошентип даңкылдап чыгат экен түнү. Анан бул жактагы жашоочулар бизге кайрылышты. Садыр Жапаровдун, биздин президентибиздин жарлыгы бар, тынчтык боюнча түнкү саат 10дон кийин мындай музыкалар токтотулуш керек. Же либо мындай закрытый помещениянын же бир жайдын ичинде кыла берсе боло берет да. Анан бирок монтип даңкылдаганы бул деген биздин мыйзамга туура келбейт да. Биз бүгүн 2 камера менен чыгамыз, ошон үчүн бул жакка да сүйлөп атам. Ошондой достор. Бул жактын аты Бохо, Бохо деген жер экен достор. Азыр кирип сиздерге чагылдырып беребиз. Мынакей достор, бул жердин үнүн угуп атасыздарбы? Түнкү жарлык боюнча берилген да бул деген. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшы. Кандайсың? Сахар берisi Умар'da da var. Assalamu alaikum. Как вы делаете? Нормально. Вы кем здесь работаете? Эсбесіңар, администратор? Администратор қайықта? Шындай даңқылдап тұрады да достар. Дегел жақта немесі бар екен. Колонкасы, ушул колонкадан ушул даңкылдап турат. Анан кальян боюнча мындагы мыйзам бар достор. Кальян чеккенге болбойт да мындай ачык жерде. Тигил жакта кальян чекип отурушат да. Кальянды поворотто Алихан акырын алып койсоң. Assalamu alaikum. Siz kalyanchisiz be? Da. Kalyan, hazır alıp bartasız mı Ogal? Kaça? Ogal tartı. Assalamu alaikum. Qandaysın? Хорошо. Что дасың? Мен сахар беруші Умар'da адамым. Не болып іштесің? Мен боларым. Тор қайында? Жақта эле? Жоқ, қайсысы жағында? Бұл жағында, тегіл жағында. Бұл жағында не бар? Assalamu alaikum. Қандайсыңар? Денсаулық жақсы? Байко. Қандай что атасыз? Умар Даданов, не сахар беруші. Не дейді кухняға? Я Байко. Кухняңыз не дейді? Не сахар беруші Умар Даданов. Жаң келдім мен деле. Ушундай келген ешкенде. Ешік деле жазып атасыз, бар ба? Ешкенде келді. Иә. Достор, біз
Бохо деген кафенин ичинде Бишкектин Кыргызстан Борбор калаанын ушул площадьтин жанындагы эле кафеде. Эми акыбалын карап коңуздар. Туугандар, карасаңыздар бул жерде. Кадимкидей эле эшикте эле жазып атыпсыздар да, Иә, эшикте эле. Эмнеси? Бак кадимкидей эле сарай эле болуп турбайбы бул эшик? Жок, эми летний кухня да бул. Летний кухня болбойт да? Эми ал бул уже заведениянын куда. Вместе лично биз вместе турабыз. Сиздер жумушчусуздар. Жумушчу болгондон кийин неме кыласыздар да? Байке, эмне болду я? Байке, так сүйлөшүп. Иә. Эмне болду биякта? Биз келип кеткенбиз да. Келип кеткен байке. Чакырга чыгарыш боюнча вопросы болуп тур азыр. Байкеш. Эмне вопрос болду? Эме эмне болду? Байка эме боюнча. Эмне боюнча? Видео боюнчачы. Бул азыр Ал байке. сиздер жөн тигил жакта эле туруп турбайсыздарбы? Администратор чакырып коелу биз. Администратор келет просто Болду, байке. ошондо чакырып койсоңуздар. Ал байке, келет. Келет. Сиз эмне болуп атасыз? Сиз көрүп эле жүргөнүңүз го, Атыңыз эмне? Атлет. Адлет. Байкеш. Это турамыз болуп дагычы. Эмне турмусуз болду? Ошо видеодон. Сиз администратор чакырып койбойсуздарбы? Иә. Полный эле коштолдуз да. Можно Толук чыгарышы көрдүңүзбү? толук чыгарышын көрдүм ошо. Көрдүңүзбү? Түшүнүктүү болду. Администратор чакырып койсуз. Байке, жоо, чакырам. О, демеси вытяжкасы кандай экен? Вытяжкасына келсең, үстүн көрсөтүп алачы вытяжкасын. Именно ушундан өрт чыгат байкелер, билесиздерби? Вытяжкадан өрт чыгат, токтото албай каласыңар. Постоянно жууп туруш керек ошол вытяжканычы. Такырбы? Тэле карай жүрчү, братан. Эмне кыласың? Келип айтып бериш керек болуп атпайбы? Сиздерге бунун баары стрич пленкалаш керек. Мына стричтен турат көрдүңүзбү? Жок, баары стрештелет. Просто азыр кычын учурда азыр. Маркировка коесуздарбы? Маркировка коюп бүт бар, иштеп аткан чын эле ал жагы эмес. Аныңызга макул деп айтайын, байке. Бирок бул жерде болбойт. Бул өзү сырткы. Летник болуп атат, көрүп атасыздар. Сантин келсе алыш керек болду. Бул жер жөн эле незаконно эле неме болгон болуш керек. Кухня болгондо бул жакты. Неме, чепчик кийдиңизби? Мага чепчик халат бахила берип койгочу. Иә. Валейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, сок. Не сахар беришүү Мардаданов. Самацар. Чепчик халат бахила берип койсоңуздар жакшы болмок. Кандай иштеп атасыздар? Жакшыбы? Мен постоянно акчайм ушулчу тетиги у входа эле коюп коюш керек. Чепчик халат бахила деп. Сиз шофёрсузбу? жаңы. Сизби, Всё. Чепчик халат бахила у входа коюп коюш керек кухняга кирип келатканда. Товарное соседство деген нерсе бул жерде бузулуп турат да. Да. Ачар менен Заказ берилген коюш келет керек. уже. Маркировкаларды коюш керек. Ошол нерсенин баарын коюш керек да. Сиз ким болосуз байкем? Борсузбу? Бахила эчтеке жок да? Кепка менен чепчик жок да? Не, просто мен көлгө кете тургам, просто жүргенчи. Башка точка салат, ошого эле пока. Көлдөн келе атасызбы? Жок, көлгө бүгүн ночко келгем, биякта поварлар ичпей калып, ошого эле келгем азыр. 3-4 саат эле болду. Иштеп атасызбы бул жерде? Ал көзөмөлдө эле просто. Өзүм Үстүнөн карап ба? Просто бул жерде стажёрлор основной. Бар эле жаш балдар. Ошого эле просто эле карап. Чепчик кийип алыңыз. Бирок стажёрлор болсо сиз үстүнөн карасаңыз алып көрөт. Не, мен кухняга кирбей эле раздачанын сырты менен бул жакта. Чып турбайсызбы? Мынакей, караңыз бул. Бул нерсе болуш керек кухнянын ичинде достор. Бул нанды эмнеге каттатасыңар? Риханг экен, Срок годности жок. Ол нандын. Бүгүн эле келген эмелер. Неге срогу жок деп аласыңар? Или просроченный деп Бүгүн эле аласыңар? келген. Иә. Бүгүн эле келген. О, балык качан келген? Бүгүнкү күндө.
маркировка. Да, бүгін салынған точно. Неше мемнар сізге? Разморозкаға даже шығарғанбыз. Все байке. Сіз ма айтсаңыз, мен неше мем қойсамшы? Жоқ, не накладной дейли, емені көрсетейін бе? Маркировка қойыш керек должен. Маркировканы айтып отырмын. Маркировканы айтып отырмын. Заттан мен көрсетіп бере аламын да, то, что бүгін келген. Это понятно, просто по правилам же надо делать байке. Право? Жоқ, еме. Поход дейді. Бұл не мен? Сыр? Сыр. Так. Так. Қазақша. Английский. Қаяқтан аласыңар мұны? Ну, закуп жазамыз. И все. А мне аннотация, маркировка на кыргызском нету. На кыргызском мен уже производительдерге да бизге зачем? Жоқ, бар екен, мынам қырғызша. Тұрбай. Қырғызша тұрбай. Бар екен? Бұларшы. Не оқылады бұл? Креветки. Ага. Морепродукты, а? Тоже жолкен молына. Болында жолкен. Көріп отқан нәрселерін айтып отырмын да, байке? А бұларды неге бұлардың жанынан сақтап отырсыздар? Жоқ, мен персоналдысы бұл. Шын тоңдырылып па? Точно персоналдысы? Точно персоналдысы. А неге бұл жерге салып отырсыздар? Бұлар просто на хранение қоя тұрғаш деген. Жоқ, алдырып салыңыз да, сіз шеф-повар болсаңыз ше? Анчалық тілі гиднес емес бұл. Жоқ, алдырып салыңыз ше. Полный, мен ошоны айтайын келдім да сізге. Оларды алып қойыңыз, өзінше бұл жақты бұны переттеп қойыңыз, депче өзіңіз көлі жақшы болады. Так, сөйлейік дейді. Мен Алматыны көші, Ленинский, Алматинский емес, Шындайлардың бардығын тоңдар. Шул жерде тоңдырылып, наннан бері, креветки, сыр, торт, ошоның бардығы бар кен. Шындай достар. Бұл жағыңыздар. Тыдан пачамка бүтті, ал отасың ба? Бұл жақ жақшы кен, Демек, полный нержавейка жақсы салындар, Просто сіздер емеді, не вовремя келіп қалғаныңыз жұмыстың басы болсын, хотя бы полный айымет етілем азыр. Заказ бердік азыр, кішіне чачылып, кішіне біз. Вовремя келгенде, Вовремя қайсыл малда келіш керек? келгенде, например, Қайсыл мал болып қатыр? біз жұмыс башталғанда, например, осында келсеңер болады. Ошол вовремя Чачылып, ушундай эме болуп Любой малда ошондой болуш керек. Кухнянын ичинен тамактанбагыла. Өзүңөрдүн столовойду жасап беришсиң. Кухнянын ичинен тамактанган болбойт. Бул химикаттарды дагы химиянын бардыгын тең инвентарлар сала турган жакка алып чыгыш керек да, бүт бардыгын. Бул жериңиздечи? А булар эмнелер? Алар утилизацияга. Сиздерден чыккан майлар, э? Тәттілерден бәрі тартып алсаң, Әлихан, Ол эти шаяқтар тартып қойшы. Қандай полда жетеді. Жанды кеткен нәрседер, шулар ечі. Тақыр әлечі. Неге шындай олар еді, я достар? Неге именно бізден өлкөбүздө Кыргызстанда неге шындай болуш керек? Тамақтануучу жай бар. Қақшайбыз, қанша айтасыз? Бұл жағы плюс прачечный болуп калат экен. Ошондо бул деген ушул жерден кийимге чейин жуушат да, бул жагынан эле мойка экен да. Бохо кимдер көп келсе, комментарийге жазып коюңуздар. Мына, ылдый жагын көрсөтүп койчу аркасын. Қалсаң? Бұл текірі қылсам. Туғандар, сіздерге мен айтып берейін бе? Бұны қарап қалыңыз. Сіздің атыңыз кім еле, байке? Болат байке, шеф-поварсыз, Бұны айтамын да. Неге бұны қойып қойдыңыз?
Анан каралаш. Ушу Гилтеге Бохо деген кафе болобу, бияк же клуббу, Ушул бул жерге жасап койгон эчтекеси жок бекен. Мен тартканда жанагы пластик топтоп коюп турган. Ушундай муну не деп коет? Лопатка деп коебу, деревянная. Ушул инвентарларыңарды өзүңөр колдоно тургандарды ушинтип коюп койсоң. Ушуга акча жок болуп калды. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул жалчы. Бул жана идиш аяктары хранится этиле турган жер экен, достор. Анан дагы бул жанында сумкалары, кийим кече плюс раздевалка болуп кетет экен, достор. Мен баягы сан норма боюнча сиздерге айтып берип атам, биздин көрүүчүлөрүбүз, не сахар долбоордун көрүүчүлөрү уже көнүп калды, кухня кандай болуш керек экенин билип калды. Эгерде сиздер ушул заведенияга келип туруп, бул эле эмес, деги эле Бишкек шаарына любой заведенияга барып, анан тамак кандай жасалып атканын сиздин көргөнгө укугуңуз бар, достор. Анан карасаңыздар эле мындай швабралар ушинтип турганда болбойт экен. Бул жери болсо, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бизде дагы бир мыйзам кабыл алынган. Ошол кальяндар такыр чегилбеш керек. Тартсаң болду жерде. Бул жерде атайын специально кальян жасаган жер экен да. Мындай. Специально кальян жасалган. Жаңа эле ким кирип кетти? Ким кирип кетти жаңа? Кассирша. Кассирша. Кетип калды, Кетип калды. Кассирша, продам. Касса. Администратор кайда? Здрасте. Как вас дела? Жакшыбы? Ден кандайсыздар? Умардадан ак не сахар берүүчү. Тирбековиче. Эме, жүрсөңүз, бул жериңизчи. Силер кальян жасап бересиңерби? Кальян жасап бересиңер турбайсыздарбы? Эмне мыйзамга каршы иштеп атасыздар? Бизнес не кылабыз. Бизнес? Я наемный работник. Жок, сиз администратор болгондон кийин карашыңыздар керек да. Туурабы? Сиздин үстүңүздө деле болот да руководство. Болчу да кезинде деле бар руководство деп алып. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз деди. Өзү үчүн жооп берсем ошол. Ошону айтып атам. Как администратор болгондон кийин ошол заведениянын сиз лицосу болуп каласыз. Ошого жараша сиз бэджик тагынышыңыз керек. Жок, мен анан бул болчу. кальяндарды баардыгын карашыңыз Мен керек. выходной болчумун, мени чакырышты келдим. Сиздин атыңыз? Жазгыл. Жазгүлөдү. Сиз мен мага инстаграмдан жазган. Ооба, мен жазгыл. Закон о клевете сотко берем мен сени деп. Сизди эмес, Мунарбек байкен. Жок, ошону жазып атпайсызбы? Мунарбек байкен. Издечи. Мунарбек байкен. Жок, ошону жаздыңызбы? Ооба. Мунарбек. Мен бересиз Айтайын сонда. Мунарбеке. Мунарбек байкен берем. Потому что мне кальян боюнча отдельно репортаж кылып чыгара берсе мен учпайт болчумун. Биздин эмнеге эки клубдун арасына кошпойду? Эми аны өзү менен сүйлөшөсүздөр. Мен бул жерде айтып атам да, эмнеге буну иштетип атасыздар? Эмне кылышым керек анан менде? Кандай эмне кылышым керек? Жок, просто Алифат акпайсызбы? сиздин советиңиз. Мыйзамга каршы иштебек. Жок, Сатпайды канча ол. түшүндүрүшүм керек ошону айтып коем.
мыйзам боюнча Мыйзам боюнча мен башка айылымда кафелер работать азыр бизде башка кафенин ээлери көрөт да, ишкерлерчи. Алар болсо кадимкидей эле алып салышты, болбойт экен. например, А силер күнүнө эле штраф ала бересиңер. Мен азыр чабайын, элет кайра штраф жазат. например, Эртең кайсы көрөм кафе кайра. алды, просто ошону билейин да. Ана эмес. Например, кайсыл, мисалы үчүн кайсы кафе алды? Ана Кайсыл кафе кальяндасы деп мисалы сатканда. Именно кафени, кайсыл Жок, кафе сайтып кальян башка кафелер алып салды депчи, Ооба. кимдер алып салды ошону. Кекеев алды. Кекеев, Мен сизге Кекеев апарып алып айтып бере билген алам. эмесмин. Апарып көрсөтөм. Кайсыл кафеде отурасың? Кафеге Кекеев эле алды. Сиздер мага вопрос бересиз го, жалгыз бележе. Биринчи бейджик тагынып, оксаңыз, биринчи бейджик тагынып, мондай мыйзамга каршы иштебеңиздер. Жүрсөңүз, көрсөңүз, о, кухняңызды көрсөңүз өзүңүз. Мондайдан эшикте эле силер көчөдө эле жасап берип атасыңар. Бул жерде. Билем аны, сиз каршысыз буга билем. Полностью караңыз. Бар деле. Бул жерде Летний болбойт, кафеда. тамак жасаганга болбойт бул. Летний болсо дагы го. Болбойт бул. Кафе деген мындай болбош керек эжеке. Мен канча жылдан бери жүрөт бул Билем, Несатыр билем. долбооручу. 5-6 жыл болду. Мен билем эмне деп сүйлөп атканын. Эгерде меники туура эмес болсо, сотко бересиз. Хорошо? Причем Азыркы администратор ким? Диана. Бирок Эмнеге алып стажировка келбейт? Ну, Сиз чоңураак выходной керек да. окуйсуздар. Выходноймун, мен как управляющий катары келдим да, Сиз старший управляющий старший экенсиз. менеджер катары келдим. Управляющий экенсиз, туурабы? Хорошо, бул жериңизди эмне кыласыздар? То есть летний кафе, Биякта эмне кыласыз? летний кафени полностью жапсак да, летникте кылсак болбойбу? Кафе жасап, кадимкидей сонун кылышыңыздар керек. Тет Кафе мангалга жасап. разрешение каяктан алдыңыздар эле? Площадьтин жанынан биздин борбор калабызда. Именно желектин жанынан шашлык жасаганга. Так, заметки, сейчас, секундочку. Алдыңыздар беле? Кафель. Разрешение. Айта албайм. Азыр санапидим станцияда көрүп атат да, бул жердечи 2 камера тартып. Ошол санапидим станциянын өкүлдөрүнө азыр жооп берип коюңузчу, каяктан разрешение алдыңыз эле? Аны деги бухгалтериядан билсем болобу? Ошо бухгалтер эле, мындай билбейсиз өзүңүздөр. Өзүм билбейм, потому Бул что музыка боюнчачы. Музыка боюнча бизде Тынчтык боюнча чагылыш тынчтык кандай? боюнча биз уже жительдер менен сүйлөштүк. 40 децибелден өткөзбөсөк, алардын баары все хорошо дешти. Жительдерден бизге жалоп түшүп атат. Кандай дейсиз? Жительдерден бизге жалоп түшүп атат. То есть кайсыл адрес боюнча? Ошол жашоочулар боюнча. Фуруза Тынстанова жактан бери. Фрунзе Тыныстановадан Түнү менен ушинтип даңкылдап Фрунзе атат. Тыныстановага чейин барабыз. А мейли, аны айтпай деле койсок, ошондо Садыр Жапаровдун биздин президентибиздин жарлыгы бар да. Анан силер тегерек четиңер менен сүйлөшүп тиги жарлыкка тийишеси жок болуп калабы. Биз антип айткан жокпуз. Мен айтып берип Музыканы деген тиги жительдер менен Абдрахманова 2-3 көчөдө жашагандар менен сүйлөштүк. жительдер, ладно. Чтобы мы им не мешали. Мен жарлыкты айтып атам. Жарлык? Президенттин жарлыгын айтып атам. Законбу? Закон о тишине, ночное время суток. Да, Ночное а с если мы 10, не превышаем децибели, которые... ночное с 10, Ага. тынч болуш керек да. Бул статьяда жазылып турат, 40 децибел булса болот деп бир статьяда. болса? 40 децибел менен ойносо болот деп 40 жазылып турат. децибел, аз бол 40 децибел да. Ооба. Ушулбу? У нас есть этот видео, всегда фиксация, да. Бул жакта калат, тетиги Алатоого барсаңыз угулбайт дажечи. Именно басты уменьшаем. И у нас есть каждый день видеофиксация, вот этот планшет, где у нас уровни все указаны. Это мы каждый день снимаем. Есть отдельная папка, которую мы всегда храним. Вот, ошол боюнча, да, 40 децибель максимум, 35-40. И бас убираем, который доходит до жителей. Ошол боюнча. Урматтуу мыйзам өкүлдөрү, госоргандар, сиздерге кайрылым. Келип ушул жерде кандайча 40 децибел болуп калды, президентибиздин жарлыгы. Эгерде мондай музыка боло берсе ошондо. Ушуга жазып коюшуңар керек да. Жок, мен сизге жарлыкты айтып атам мен. Жок, аны түшүндүм, Жарлыкта сизде проверить то, что это жарлыкта действительно так, сизге не деген текшерет. 40 децибел деп жазылып турабы ошол Ооба, жерде. көргөзөйүнбү? Мен музыканы айтып атам мен. Ладно, сейчас покажу вам. Все, ошону кайрылып коюп атык. Кальянды эмне кыласыздар? Бул кухняны эмне кыласыздар? Шефке айтайын аны. Кухня боюнча вот. Допустим, уровень не должен превышать это дневное, ну и 40-45 децибел ночное время. Написано, да? Кафени сиз как профессионал катары айтыңыз. Хорошо, кафель кылдык, анан мангал разрешениени уточнить. Мангал разрешение уточнить. Так, дагы кандай эме бар? Претензиялар кухня боюнча.
Тұрыңыз, сіз профессионалсыз Эжеке, мени туруп эмне кылышым керек, анан кандай кылышым керек дейсиз да магачы. Оны карабайсыздарбы кандай экен? Санэпидемстанцияга чаласыздар. в общепите. Санэпидемстанцияга чаласыздар, сурайсыздар кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Бул жерде вообще негизи эле болобу ушул жерде тозуп алганыңыздар сиздер? Жоқ, эме, бул жактын арыкка чейин биздин красный книгабыз бар экен. Арыкка чейинчи. То есть положено Алсаңыздар болот ошол жерде, получается. Да, разрешение бар, госакт бар, да? А вот насчет кухни, конечно. Рамел заказ кылганда ушуну бересиздер, э? Ооба. Так, разрешение. Чочкон майы жокпу? Чочкон майы? Жакшы суроо бердиңиз, чынында мен өзүм да жейм да ушуну. Халалдык жазышы да обычно. Получается, чучкон майына да каршылык барбы? Эме боюнча. Сэрке не халяльное заведение, да? Ооба, бизде алкоголь бар да. Бирок свинина жок, бирок алкоголь бар да, как бы не халяльно. Именно ошол свининаны айтып атам да мен. Жок, bizde халяльное место, как бы, мне кажется, это можно как-то пропустить раменду. Бирок бул жакта айта албайм точно. Есть красный рамен, там, где написано халял, бирок бuyakta жок экен. Бирок биздики халал эмес, эч жерде белгиленген эмес. Так что бул даже свинина бар болсо деле бизде Күнөө жок. ушул жактан эле. Ушул жактан. Бул жактан, э? Ооба. Макул. Кандай кыласыздар кальянды? Канча бир 2 ай мурун бир заседание болгон экен, где вот жогорку кеңеш там сэс менен чогуу. СЭС был против. Жогорку кеңеш разрешал на открытом воздухе, но СЭС был против и до сих пор мондай болуп атат да, То есть то, что лицензия берилбейби. Ошол ойлоп, может быть, надежда болгондо, то, что дадут, может быть, разрешение на открытом воздухе. Бирок азыр жок, э? Пока нет, но до сих пор заседание идет деп айтышты да. Канча жаштан өйдө киргизесиздер бул жерге? 23. 23. 23 балдар, 21 кыздар. Но сегодня только пересматриваем, может быть, даже кыздарды еще больше. А если приходят 16-летние, да, с родителями, покушают, то идут. Паспорттан көрүп киргизесиздер? Конечно. У меня даже есть фотографии, которые я фотографирую для своей фиксации, чтобы в случае чего... Фейс-контроль барбы? Конечно, бар. Даже дресс-контроль бар. Дресс-код? Вот, смотрите, я всегда вот так фотою. Дресс-код? Дресс-код бар. То есть спортивка дегенде бывают спортивки разные, да? Да, кейжел. Это музыка. Молпап. Ну, дресс-код мондай болот кейжел. А если бывает, что Adidas спортивки и так далее, и там начар сүйлөшүп эме кылышса, потому что гостьлердин тынчыларын алышат. Ошон үчүн Азыр гостевой менеджер барбы тиги жерде? Ооба, бар. Чогуу барып келебиз. Жоктурбайбы гостевой? Достор, мен эмне үчүн бул жакка келатам? Бул жанагы фейс-контроль деп атпайбы? Ошол сулуу адамдар жана сулуу эмес адамдар деп бөлөт да. Ошон үчүн ошол фейс-контроль болуп эсептелет. Её лицо прикрыть, бирок айтып берет баарын. Неге? Она же хостес, гостевой менеджер, правильно? Нормально, шифровка была, это не преступление, пойдем. Сиздин немеңиз кайерда? Это не преступление. Бейджиңиз кайерда, бейджиң? У нас нет пока бейджиков. Неге? Неге бербей атасыз? Стажировка өткөрө беребиз. Фейс-контроль барбы? Фейс-контроль? Мы сами проверяем. Мы проверяем. Ошо фейс-контроль барбы? Да. Неге? Фейс-контроль бул суу жана суу эмес деп бөлүнөт. Фейс, дресс-код кийимди айтып атасыз сиз. Сулуу эмес, это в нашем понятии по-другому. Потому что, смотрите, дресс-код мондай спортивкалар менен келип элдердин тынчын алсачы эмне кылабыз? Фейс-контролду это значит баягы лицосу малыш болуп калышы мүмкүн да. Анан кийин паспортун караганда эме ошон үчүн беттерине по-любому караш керек. Потому что бывает 30 жаштагылар с лицом малыша. Вот, ошол типа как фейс-контроль. Эйдж-контроль. Это вот самое главное. А фейс-контроль это между собой. А так нигде не написано то, что у нас фейс-контроль. Эйдж это эйдж вот возраст. Да. А фейс это внутрянка между нами. Но нигде не указано. Кайра качан келейин? Так, какая проблема сначала? Проблема. Ладно, бейджик укажу. Даже стажерам бейджик, да?
Жоқ, вообще кайра качан келек, кухняңыз качан көрсөтөт? Основная проблема так кафель, мангал решение Кухняңыз качан көрсөтөсүз эжеке? дату, подождите. Көрүүчүлөрдүн алдына убада бербейсизби? Кухняны жасайбыз деп. Азыр датаны каралайын да, так, рабочий. Если 2 жума болсо болобу? Көрүүчүлөрдүн алдына. Хорошо, ишиңизге ийгилик. Достор, бул жерден чыгабыз да. Чыккандан кийин эле бул жагы площадь. Ушундай туугандар. Сразу эле бул жагы площадь. Анан бул жерде мондай тротуарга чейин кирип келип токтогон. Окуйсам. Номери тартып койчу. О, ким баштас? Жакшылап тартып кой, тротуарга чейин кирип, ушинтип токтоп алган да, площадьтен. Ушундай. Достор, билбейм эмне дейм. Баягы биздин президентибиздин Садыр Жапаровдун жарлыгы бар. Мыйзамга кол койгон. Анан мыйзамга каршы иштеп атышабы. Биздин гос органдарга, санэпидемстанцияга, антимонополиялык служба, да кайсы болгон службанын баарына ошол кальянды дагы карап берсеңиздер, анан кимдер келип атат, кимдер кетип атат. Туугандар, бул жерди караш керек. Анткени бул деген биздин борборубуз. Биздин Бишкек шаарыбыздын борбору да. Желегибиздин жанында ушинтип турган көйгөйгө кандай карайсыздар? Комментарийге жазып, ушул видеону бири-бириңиздерге бөлүшүп койсоңуздар, бизге берген салымыңыздар болмокчу, достор.